Кутмандуу күнүңүздөр менен. Инсан программасынын кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн бизде жашоого өзгөчө көз караштагы коногубуз мейманда, журналист жана публицист Жамбы Жусубалиева. Добрый день. Кутман күнүңүз менен Жамбы Кубатбековна. Биздин долбоорго катышканыңызга абдан кубанычтабыз. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Сиз биздин өлкөдөгү көрүнүктүү журналист, таланттуу публицистсиз. Атаңыз белгилүү жазуучу Кубатбек Жусубалиев, апаңыз болсо көрүнүктүү актриса Клара Юсупжанова. Сиздин бул кесипти тандооңузга ата-энеңиз түрткү болду же өз ыктыярыңызга коштубу? Скажите, а вот в выборе вашей профессии, это ваши родители повлияли, или они все-таки вот давали вам волю для выбора? Как это вот сложилось, что вы выбрали именно эту профессию, кем вы являетесь сейчас? Нуржамал, сиз кандай ойлойсуз? Менин кесибим кайсы? Мен ойлойм, философия багытында билим алып, Америкада кинорежиссерлукка окуганыңыз менен сиз журналистсиз. Булардын баары бири-бири менен тыгыз байланышта болгондуктанбы, биз сизди журналист, публицист катары көбүрөөк билебиз го? Балким. Азыркы учурда мен журналистика менен убактылуу алектенип жаткандырмын. Ооба, чындыгында эле философия факультетин аяктагам. Кайсы бир учурларда айрым жогорку окуу жайларында да окутуучу болуп эмгектендим. Чет өлкөлөрдө бир нече жыл дипломат болуп да иштедим. Мен азыр ушулардын баарын ойлоп олтурсам, бир кесиптин бир жолу, бир чеги экен. Ал эми журналистика боюнча айтсам, бул менин жазууга болгон шыгыма байланыштуу. Мурда мен кыска көркөм чыгармаларды, аңгемелерди жана ырларды абдан көп жазчумун. А бул атаңыздан өтсө керек да? Албетте, биринчи кезекте атамдын таасири, андан соң апамдын. Негизи эле үй бүлөбүз чыгармачылык менен ширелишкен болчу. Апам режиссер болчу, ал актрисалыктан баштап анан кино режиссерлукка чейин жеткен. Атам жазуучу гана болбостон, кийинки учурларда сценарист катары да абдан жакшы иштеди. Убагында атамдын сценарийлери негизинде бир нече документалдуу фильмдер тартылган. Ошол учурдагы эмерексиз үйүбүздү дайыма эстейм. Үйүбүздүн ичинде толтура орус тилиндеги китептер. Атам диванда жатат. Жок, диванда эмес, жерде эле жатып алып, ошол китептерди окуучу. Атам айылда өскөн. Учурунда орусча сүйлөгөн эмес. Ал тууралуу атам өзү абдан кызыктуу кылып айтып берет. Ошол учурда атам орусча окуучу. Орус классикасын, чет элдик классиканы, америкалыктардын, франциялыктардын романдарын берилүү менен окуйт эле. Мына ушул көрүнүштөр мага таасир этти деп ойлойм. Эмнегедир мени ВГИКке же театралдык институтка тапшырат деп ойлошкон. Мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Апама актриса катары да, режиссер катары да абдан оор болгон. Биринчиден, оор сокку. Экинчиден, ар түрдүү интригалар болгон. Албетте, бул өзүнчө тема деңизчи. Мен анын көз жашын, кыйналгандарын көрүп туруп өзүмө жай таба алчу эмесмин. Адамдардын апама жасаган мамилеси аркылуу адамдардын бири-бирине жасаган агрессивдүү мамилелерин көрүп турар элем. А бир жагынан үй бүлөдө ата-энемдин чыгармачылыгындагы эргүүлөрдү көрүп өстүм. Ал учурда соцреализмдин темалары болгон, мисалы жумушчунун жашоо шартына багытталган. Анын ой жүгүртүүсү улуттук салтты мыкты чагылдырып бере алган. Тарых, улуттук баалуулуктар, искусство аркылуу эмгек каармандардын образында өзгөчө кылып, кыргыздардын ой жүгүртүүсү аркылуу чагылдыра алган. Ал ат башыда өскөндүктөн жайлоо жана башкалар жөнүндө абдан жакындан мыкты билген. А сиздин ата-энеңиз, жаңылбасам, түштүктөн беле? Менин атам түштүктөн. Ош областынын Алай районундагы Жошол айылынан, кичи Алай капчыгайында Кердегей деген чакан айылдан. Азыр да атам ошол жакта жашайт. Апам Нарын областынын Ат башы районунан.
Апамдын айтуусу боюнча апамдын балалыгы өткөн жер тууралуу абдан жакшы билем. Балалыгыңыз болсо көбүнчө кайда өттү? Алайдабы же ат башыдабы? Же Фрунзедеби? Жок, мен ата-энем өздөрүнүн жашоодогу жолдорун шаардан башташкан экен. Атамдын чоң энеси шаарга өзү жөнөткөн экен. Анткени атасы фронттон келип, атам төрөлгөнгө чейин араң күтүп эле анан бат эле каза болуп калган экен. Жаштайынан атасынан ажырагандыктан чоң энеси багып, өстүрүп, тарбиялаптыр. Атасыз деп күбөлүгүнө да белгилеткен. Атам 16-га чыкканда чоң энеси сенин атаң билимдүү мугалим болгон деп айтыптыр. Ал учурда билимдүү болуу өзгөчө эле да. Ооба, ал учурда мугалим болуу абдан жогору бааланган да. Сен да шаарга барып, атаңдай билимдүү болушуң керек деп батасын берип шаарга жөнөткөн экен. Атам ошондо доосу менен, ал учурда поезд жүрчү да, поезд менен Фрунзеге келишип, доосу математикага, атам журналисткага тапшырыптыр. Түшүнүктүү. Сиз болсо шаарыбыздагы 61 мектептин аяктагансыз. Баарыбызга эле маалым болгондой, ошол учурда ал мектептен абдан тандалган балдар кабыл алынчу. Өзгөчө физматтан мыкты көрсөткүчтөрү барлар гана окуй алышчу. Андан кийин сиз МГУга ийгиликтүү тапшырдыңыз же МГИМОго? Жок, МГУ. Бирок МГИМОго бир жылы барып тапшырганмын. Көпчүлүк билбейт. Айтканыңыздын чындыгы бар. Таң калып жатам сиздеги маалыматка. Мен өтпөй калгам. Анткени ошол учурда өтө коррупциялашкан система бар эле. Менин баарына ошол күнөөлүү дей албайм. Себеби ошол учурда Горбачев МГИМОнун билим берүү системасын кайра курууну сынын алганы эч кимге сыр эмес. Себеби бул династиялык мектеп болчу. Дипломаттар өздөрүнүн балдарын өткөрчү. Ошол учурда дагыбы? Менимче өз билимдери менен гана тапшырса керек деген ойдо жүрчүмүн дайыма. Мен башынан айтып берейин. Мисалы, мен кандай тапшырдым? 61 мектепте медалы жок бүтүрдүм, бирок мен абдан жакшы окуучумун. Мен эмнеден кармашты? Сочинениеден бир грамматикалык ката үчүн 2 коюп салышкан. Калган 3 экзаменди жалаң 5ке тапшырганмын. Бир гана ката үчүнбү? Ооба. Ошентип меники 3-5, 1-2, өтүү сынагы 19 балл болчу. Кыздар үчүн 20 балл, балдар үчүн 19 балл эле. Ушундай гендердик бөлүү да болгон ошол учурдачы. МГИМО эмне үчүн жакшы орун болгон? Анткени алар дипломаттарды даярдаган. Эгерде ал окуу жайда окуп бүтсөң, келечектеги кесибиңдин жагымдуу жагы сөзсүз чет өлкөгө барат элең. Советтер Союзунда чет өлкөнүн баары жабык болчу да. Кандайча барып калдыңыз? Ооба, ал окуу жайга баары эле дипломат болуу үчүн тапшырган эмес. Анткени дипломат болуп иштеш үчүн да кандайдыр бир жөндөм болуш керек да. Ошондуктан көпчүлүгү өздөрүнүн жаркын келечектерин чет өлкөлөрдөн көрүшкөн. Эң кызыгы, мен да чет өлкөгө эрте кеттим. Элчиликте иштедим, элчилик миссияларды аткардым. Бул кайсы жылдары эле? Мен 90-жылдары бүткөн жылы эле кеткенмин. Жаңылбасам ал жылдар абдан катаал жылдар эле. Ооба, ал жылдары чет жерде окуу деген. Сизге бирөөлөр жардам бердиби? Жок, Нуржамал. Мына караңыз. Советтер Союзу урады. 90-жылдары советтик өлкөдөн чет өлкөлөргө виза кылуу абдан кыйын эле. Чыгыш өлкөлөрүнө жеңилирээк эле, Европа өлкөлөрүнө чыгуу өтө кыйынга турган. 90-жылдары Горбачев, Рейган жана башкалар баарынын жолугушууларында көрсөтмөлүүлүк үчүн виза берип башташчу. Мен алгач Америкага 1989-жылы чыктым. Бул менин эстен кеткис саякатым болуп калган. 1989-жылы мен МГУнун болочоктогу студенти болчумун. Биз ошол учурда 4-5 айга келген чет элдик студенттер менен таанышып калдык. Студенттердин тажрыйба алмаштыруу максаты мененби? Ооба, алгач бизге Америкадан көп студенттер келип баштаган эле. Менин эсимде, бизде мүмкүн болсо тил билген 15 студентти Ельский университетинин студенттери менен жолугушууга чакырышкан. Мен анда так түшүнгөн эмесмин.
ооба да, бул абдан сонун мүмкүнчүлүк болгон экен да. Садовничийдин кабыл алуусунда болгонбуз. Мен анда көп түшүнө берген эмес элем да. Азыр ал киши МГУнун ректору, азыр да иштеп жатат. Бир чети талыкпай эмгектенип жатканы кубандырат. Эльский университетинин студенттери менен жолугушуубуздун өзү абдан чоң ачылыш болду. Анткени канча жылдан бери муздак согуштун деңгээлиндеги акыбал, идеялык маалыматтык чабуулдардын музу ийригиндей болду. А биз баарыбыз бирдей адамдар экенибизди, бири-бирибизге жакындаткан жалпылыктар бар экенин дароо эле баамдадык. Жамбы, сиз көп жылдар бою чет өлкөдө жашадыңыз. Ошол эле Түштүк Кореяда, Америкада, Европада, Францияда. Мына ушулар аралыкта эмне менен алек болдуңуз жана эмнеге мекениңизге кайрылып келдиңиз? Жок, мен Францияда 8 жыл жашадым. Окудум, иштедим, магистратураны бүтүрдүм. Алгач Сорбоннеде окуп, андан соң чыгыш цивилизациясы институтунан билим алдым. Андан соң бул жака келип иштедим. 2000-жылы биздин Швейцариядагы элчилик, ошол эле учурда Женевадагы өкүлчүлүк менен иштедим. Чындыгында иш сапарымда өтө көп өлкөлөрдө болуп турмун. Европа өлкөлөрү бири-бирине жакын жайгашкандыктан бир өлкөгө барып, жакын өлкөлөрдү дароо эле кыдыра келсең болот да, ошондуктан 15 өлкөнү көрүп коюу мүмкүнчүлүгү болот. Түпкүлүгүндө мен чыгыш философиясына кызыккандыктан бара-бара чыгыш өлкөлөрүнө болгон кызыгуум артып калды. Сорбонне сыяктуу окуу жайларда батыш философиясына көбүрөөк басым жасалат да. Мен Индия философиясына кызыгып, Будда философиясына ооп кеттим. Менин чыгыш өлкөлөрүнүн философиясына кызыгуум бир аз кечирээк ойгонуп калды. Айтыңызчы, буддизмге кызыгууңуз атаңыздын таасириби? Ооба, ошондой болсо керек. Эгер мен жаңылбасам, сиздин атаңыз менен Далай-лама жолугушкан. Сиз ушу руханий жактан бир деңгээлде экенин интервьюңузда айткансыз. Ар бири өз тилинде сүйлөсө да алардын ой жүгүртүүлөрү бирдей экендигин таң калыш менен айткансыз. Албетте, мен которуп берип турдум. Ал экөөнүн ортосунда кандайдыр бир энергетикалык көпүрө болду деп ойлойм. Далай-лама монах. Ал монахтардын жашоо образында жашайт, эрте турат, медитация менен машыгат. Атамдын жашоосу деле негизинен ошондой да. Ал дагы эрте турат, медитация менен машыгат, эрте жатат. Бул эле эмес, духовный жактан да ким чын ниети менен берилсе, аларда өздөрүнүн энергетикасы пайда болот. Мына ушундай жактарынан окшош жактары бар. Биз бир нече жолу жолуктук. 2009-жылы мени илимий конференцияга чакырышканда барып доклад окуп бергем. Мен интервью алууну суранган элем. Өтүнүчүм оңунан чыгып, ошондо Далай-ламадан интервью алганымда атам катышып олтурган. Абдан жөнөкөй эле сөздөрдү сүйлөшүп олтурушту. Мисалы, атам туз, сүт кошулган Тибеттин чайы дал эле биздин чайдай экендигин айтканда, ал аябай таң калып калды. Мына ушул сыяктуу баарлашуу болду. Далай-лама ошол эле жерден бизди Дахарамсалага чакырды. Дахарамсала Индияда тибеттик коом жашаган шаар. Бир жумадан кийин биз Дахарамсалага бардык. Өзүнүн ак сарайындагы даамга, анан баягы чайга чакырды. Ал ак сарайы кадимки эле жөнөкөй турак жайы. Мага негизи медитация абдан жакын. Философияны окуп үйрөнгөндө да, диний философияны таанып билгенде да мага ушул багыттар аябай кызыктуу сезилет. Эмнеге чет өлкөдөн келе бердиңиз? Түштүк Корея, Америка, Франция өлкөлөрүндө эмнеге калбадыңыз? Сиздин абдан чоң мүмкүнчүлүктөрүңүз болгондо. Билесизби, ар убак мен барганда атайын тапшырмалар менен иш сапарларга барганмын. Мен эч кандай ошол визаны пайдалануу ою болгон эмес. Мына көпчүлүгү ошол туристтик визалар менен кетип жатышпайбы? Билбейм. Бир жагынан мен өтө түз жүргөн адаммын. Кандай сөз берсем, ошол сөздүн өтөөсүнөн чыгамын. Башка жагынан алсак, мен Францияда көп жашап, Европаны көрүп, бир учурда түшүндүм.
эгер ал жакта сенин деңгээлиңдеги сүйүктүү жумушуң болбосо, калыпка жети жок. Мен дайыма Франциядан келгенде ошол учурда мен үчүн аябай кызыктуу, мен баш тарта албай турган иштер сунушталган. Айтыңызчы Жамбы, сизди өз убагында Акаевтердин үй бүлөсү менен тыгыз байланышта болгон деп айтышкан. Сиздин кызматтык карьераңызга да Майрам Акаеванын таасири чоң болду деп айтышат. Чындыкка жатабы? Мен аны билбейт экенмин. 1994-жылы расмий визит менен Акаевдин жетекчилиги менен атайын делегация Францияга барган. Ошондо мени чакырышкан. Анда мен студентка элем. Мен волонтер катары бир топко котормочу болуп бергем. Жыйынтыгында эсимде бар, Максим ресторанында эртең мененки тамактануу болгон. Ошондо Майрам Акаева келип таанышып, биздин Кыргызстандан биринчи студентка Францияда билим алып жатканын укканбыз. Кыргызстанга барганда бизге жолуксаң иштешет элек деген сунушун айткан. Бул 1994-жыл эле. А мени жакшы жумушка чакырышканда 1997-жылы келдим. Бир чети өлкөнүн экономикасы баары кыйрап турган. Экинчиден эгемендүүлүк алып канчалаган перспективалар бар эле, өз алдынча өлкө катары башка өлкөлөр менен кызматташууга. Атенем бул жерде баары жаңыдан башталып жатат, кел деп чакыра башташты. Ошол учурда биздин өлкөгө Франциянын президентинин жубайы келип калды. Мен бир жума ал биринчи ледини коштоп, аймактарды кыдырып, котормочу болуп жүрдүм. Ошондон кийин Майрам Дүйшөновна мени фондко иштешүүгө чакырган. Ошондуктан мен өз ишимди иштегенмин. Аларга жакын болгонун себеби ушундай. Билесизби, маданият бул жөн гана куру сөз эмес да, маданиятты дайыма мамлекет колдош керек. Болбосо мамлекетпи, меценатпы, фонддорбу маданиятты көтөрүш керек. Мына азыр бизге эмне жетишпей жатат? Мына мен бир жыл консерваторияда иштеп көрдүм. Абдан таланттуу музыканттарга колдоо жетишпейт. А биз Акаевдин саясий өтмүшүн кандай бааласак дагы, маданият тармагындагы таланттарды чет өлкөлөрдөн окутууга, алардын өнүгүүсүнө кам көрүлгөнүн баса белгилешибиз керек. Анткени эң мыкты таланттардын, эң мыкты артисттердин көпчүлүгү ошол учурдагы колдоого ээ болгондор. Кайсы бири Москвага, кайсы бирлерин чет өлкөлөргө окууга жөнөтүшкөн, стажировкаларга жөнөтүшкөн айрымдарын, мына ушул сыяктуулар. Азыркы убакта көпчүлүгү YouTube форматта тартып жатышат. Мисалы сиз экөөбүздөй олтуруп интервью алуу үчүн же сиз алып барган берүүлөрдө 3-4 камераны коюп даярдоонун зарылдыгы жок деп айтышат. Кадимки эле телефондо эле онлайн режимде тартып жүргөндөрдүн билими деле жоктур. Ага карабастан YouTube каналдарды жүктөп жатышып аябай популярдуулукка ээ. Ошентип акырындык менен телеканалдарга да өтүп келишет. Сиз кандай ойлойсуз? Ушу гаджет форматына өткөндөрдү сабаттуулукка окутуш керекпи? Ооба, кээ бир таланттар бар. Анын азыркы өсүп келе жаткан жаш муун кичинекейинен эле гаджет менен чоңойгондуктан алар бүт баарын билет. Ошентсе да, алдыда белгилүү бир милдет бар болсо, чыгармабы, фильмби, видеоклиппи, роликпи, жана башка ушул сыяктуу чыгармачылык кандай программа болсо дагы, албетте ага өтө дыкаттык менен мыкты даярдык керек. Булардын баары жаңыча көз караштарды ачат, түшүнүктүүлүктү, реалдуулукту сезүүнү тереңдетет. А чындыгында бул бизди курчап тургандын баары фантазия эмес, реалдуулуктун берилиши. Ал тургай ар башка адамдардын реалдуулукка болгон көз карашынын ар башкалыгында. Бирок бул анын даярдыгына байланыштуу. Ооба, кээде болот аябай таланттуу адам, ал шарттуу түрдө айтканда ал кадрларды тартып, өңдөрдү тандайт. Ал чектелүү жерге чейин гана өсөт, калганы ак барактай эле калат. Ал адамга белгилүү чекке чейин кызыктуу болушу мүмкүн. Андан ары дагы өсүш керек да. Эгер адам даярданбаса, өзүнүн үстүнөн иштебесе,
искусствонун мыкты үлгүлөрүн көрбөсө, өзгөчө азыр анын башын WhatsApp'тан, Instagram, Twitter'ден келген ар түрдүү сапатсыз саркындылар ээлеп калат. Туурабы? Ошондуктан уятсыз, абийирсиз болуп калбаш үчүн даярданыш керек. Албетте, мен ушул принципти колдоймун. Жамбы, айтыңызчы, журналистика сферасы сиз үчүн кесиппи? Билесизби? Ооба, сиз бул суроону жөндөн-жөн берген жоксуз. Албетте, чынын айтканда мен журналист болууну эңсеген эмесмин. Көбүнчө жазуучу болгонду каалачумун. Журналистик менен тыгыз байланышта, кала берсе видео, радио журналистиканын негизи жазууда. Менин эсимде апам менден кандай ойлойсуң, журналистика искусствого жакынбы деп сурап, ушул тууралуу сүйлөшкөнбүз. Эгер журналист болсоң, анда бул ишке профессионалдуулук, чыгармачылык менен аракет кылышың керек деген. Азыр эстейм. Ошондой эле аракет кылып жүрөм. Ошо конокторду кандай принциптердин негизинде чакырасыз? Мен башында журналистиканын деңгээлин, анан мыкты орус тилинин жетишсиздигин идея катары көрдүм. Өзгөчө маданият тармагынын ишмерлери өзүнөн өзү кызыктуу, чыгармачыл инсан катары жана алардын чыгармалары. Анткени менин айланамда бир топ куракка келип калышкан ата-энемдин достору, шакирттери, кесиптештери жетиштүү болчу. Бүт коомчулук, шоу бизнес жана саясат менен алышып кетип, чыгармачыл адамдар көмүскөдө калып кетти да. Менимче, мындай адамдарга бир рухий аянтча берип, талант деген эмне, чыгарма деген эмне, деги эле чыгармачылык деген эмне экенин айтып берүү максаты болду. Тарбия, билим берүү, искусство, маданият тууралуу маселелерди коомчулукка жеткирүү эле. Мен бизнесмендерден интервью албаганга аракеттендим. Болгону жалгыз гана Табылды Эгембердиевден алганмын. Жакында да көрүп чыктым. Менимче абдан жакшы интервью болгон экен. Айтыңызчы, сиз феминизмге кандай карайсыз? Кыймыл катары караганда мен феминист эмесмин. Бул деген мен аялдарды колдобойм дегенди түшүндүрбөйт да. Аялдардын укугу дайыма бузулуп жатканы баарыбызга маалым. Албетте, аялдардын укугу тебеленбей, үрөй учурган нерселердин болбосун каалаймын. Ушунун баары коомдун маданиятын көргөзүп турат. Бардык суроолор, кайчылаштыктар, агрессиянын ар түрдүү баскычтагы түрлөрү, аялдардын укугу бузулганы баары мыйзам түрүндө чечилиш керек. Менин билишимче бизде бул тууралуу мыйзамдар бар. Мыйзамдар бар. Ошолорду тилекке каршы иштебейт да. Аларды башка аспектилерди жардам менен бекемдеп, башка жолдор менен жогорулатуу керек. Коомчулуктагы ар бир катмар, ар түрдүү сфералар бул боюнча активдүү иш алып барыш керек. Бул маселе менен мектеп, бала бакчадан баштап тарбиялык иштерди күчөтүү зарыл. Диний өкүлчүлүктөр дагы тыкыр иш алып барышы керек. Ал үчүн мамлекеттик деңгээлдеги программа же стратегия деп айткандан чоочулап турам. Бизде мамлекетте канчалаган кабыл алынган стратегиялардын өзөгү жакшы, өкүнүчтүүсү кагаз жүзүндө эле калып кетип жатпайбы? Бизге качан гана өлүм менен же дагы бир кайгылуу учурларда гана аң сезимибизге жетип жатпайбы? Качан адам кыйналганда ага көбүрөөк жетет. Мындай болбош керек. Ошолордун баарынын алдын алыш керек. Алдын алуу үчүн жарандык коом жана өкмөт биргеликте иш алып барыш керек. Дагы бир суроо берсем болобу? Сиз кандай ойлойсуз? Аял заты бактылуу болуш үчүн сөзсүз турмушка чыгуусу зарылбы, же ансыз деле бактылуу боло алабы? Аябай таамай суроо болду. Гендердик феминизмден баштап келип, анан аялдын жеке жашоосу тууралуу. Баары үй бүлө күткөн аялдардын баары милдеттүү түрдө жогорку билим алыш керек. Ал билимди алгандан кийин аял үй бүлө курабы же профессионалдуулугун жогорулатабы, өзү чечим кабыл алат. Эгер ал үй бүлө куруп бала төрөсө, ага билимдин эмне кереги бар? Университетке акча коротуп деген ойлор өтө жаңылыштык.
Аял балдарды тарбиялап, аларды бутуна тургузат. Мына сиз менен талкуулап аткан коомдогу болуп жаткан жакшы жаман окуялардын баарын билимсиздик, сабатсыздыктан деп айтып жатпайбызбы? Мына үй бүлө ячейка болот. Үй бүлөдө балдардын тарбиясы менен эне алектенет. Бүтүндөй баланын адам катары калыптанышы, анын жүрүм туруму, эненин маанайына, анын ой жүгүртүүсүнө, иш аракеттерине, билимине көз каранды болот. Коомдогу исмаилиттерди билесизби? Ошолорду мени таң калтырган жери бар. Алардын үй бүлөсүндө эркек бала менен кыз бала болсо, алардын бирөөсүн окутуш керек болот. Ошондо алар сөзсүз түрдө кызды окутушат. Эмнеге? Анткени ал балдарга өмүр берип, аларды тарбиялап, багып, чоңойтуп, бутуна тургузуп, коомго салым кошот. Көрдүңүзбү? Ошондо коомчулук утат. А эркектер күчтүү да. Алар окубаса деле, башка кара жумуш кылып, устачылык кылып болсо да, жанын багып кетет. Мен ушундай көз караштамын. Мен аялдардын отун алып, дагы ошого окшогон оор оокаттарды кылуусуна каршымын. Албетте, мен тамашалап жатам. Бирок феминисттердин оор жүктү өзүм көтөрөм, эшикти өзүм ачам дегендерине каршымын. Билимдүү, өзүн өзү камсыз кылган аялдарды шарттуу түрдө бактысыз үй бүлөдө дегенге кандай карайсыз? Азыр айрым психологдор аял өзүн өзү бактылуу кыла алат деген ойду жайылтып жатышпайбы? Принцибинде дароо эле айта алам. Ооба, мүмкүн. Тилекке каршы бизди стереотип басынтып турат. Анын турмушка чыкпаганы үчүн туура эмес көз карашта караган коомдо жашаса албетте кыйын. А балким ал турмушка чыгууну каалаган жоктур. Бул тууралуу мага айткан жеңилирээк. Анткени Европа, Францияда бул маселелер эбак эле чечилген да. Көпчүлүк аялдар толук кандуу жасагысы келет. Бирок толук кандуу баарын бирдей алып кетүү өтө эле оор. Дароо эле аларды өзү үчүн жашайт деген да жарабайт. Мен андай аялдарды жакшы билем. Балдарды бир аз карамыш этип, анан өз кесибине тийип качып мамиле жасабай, жыйынтыгында мен биротоло докторлукту жактап, илим менен алек болом деген да аялдар бар. Же балким жолунда саясий карьера жасашы керек болуп калат. Мына ушул сыяктуулар. Баары бир Европада айрым бөлүгү жаш курактары жогорулап баштаганда, акыл эси токтолгондо ойлонуп туруп үй бүлө курушат. А мен дайыма угуп жүргөн аялга эч нерсеге уруксат бербеген, өз алдынча иш алып баруусуна тоскоолдук кылган, алдын ала эле кызганган эркектер тууралуу айтарым, өздөрүнө ишенбеген эркектердин жасаган аракеттери. Бул ойду ар бир психолог колдойт. Бала кезинен калган бир коркунучтар бар, тартынчаактык, мына ушулардын баары ал эркектин жолун тосуп турат. Өзүнө ишенген эркек аялды дайыма колдоп турат деп айтасыз, Ооба, колдоп гана турат. Ал аялдын инсан катары калыптануусу үчүн баарын жасайт. Анткени аял да эркекти өзүнүн энергетикасы менен толуктап турат. Аял эркекти, эркек аялды толуктап, эриш аркак болуп турат. Тукумулуу эле эмес, аял эркек духовный, билим, интеллектуалдык жактан да бирин-бири колдоп, толуктап, өнүгүп туруш керек. Жамбы Кубатбековна, убактыңызды бөлүп абдан кызыктуу аңгеме коруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге да чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуз. Иштериңизге чоң ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат, Нуржамал. Журналистика бул жандуу дүйнө. Ары табышмактуу, ары кызыктуу. Канчалаган ачылыштар жана дүйнөнүн сырлары. Ушул чөрөдө иштегендердин баары мен үчүн баатыр. Мына ушул адамдар биздин жашоону жарык жана кооз көрсөтүп турушат.